өндүү тамактарын жасалуу жолун көрсөтүп, туура тамактануу өндүгөн наар көрсөтүүсү бүгүн сиздерге жаңы жылдык чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү майрамдык чыгарылышыбызда дагы өзгөчө каарманыбыз бар. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Назира Абдалиева, LFM радиосунун DJ алып баруучусу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанай жакшыбы? Эң сонун. Жаңы жылды биз дасторкон толуу азык-түлүктөр, анан шириндиктер, салаттар, деги койчу баардык азыктарсыз элестетүү кыйын да. Жакшы бир дасторконсуз десек болот. Мына ушул жаңы жылга сиз кандай даамдарды коеюн деп жатасыз? Жаңы жылга эми салаттар, өзүң жогоруда айткандай эле түрдүү салаттарды жасайын деп, азыртадан тизмектеп, кандай салаттарды жасайм деп өзүмө план коюп аракет жасап атабыз. Анан сөзсүз түрдө шириндиктер коюлат дасторконго. Анан көпчүлүк көрөрмандарга көпчүлүгү базардан торт сатып алат эмеспи, шириндиктердичи. А мен тескерисинче өз колум менен жасаганга аракет жасайм. Бүгүн ушу сиздердин көрсөтүүңүздөргө бал торту деп коелу, эми медовик деп коебуз. Ошол торту үй шартында, үй бүлөлүк бюджетке ыңгайлуу шартта жасап бергенге аракет жасайбыз. Ошондо Назира айтсаң, бүгүнкү жасалуучу медовик торту же болбосо бал тортуна эмнелер керек билет? Жалпы көрүүчүлөр эстеп калсаңыздар. Эң алгачкы эле бизге бал керек. Бул аты атап тургандай эле бал кошулган торт болгондуктан 2 аш кашык балды алабыз. 150 грамм кумшекер, анан 200 граммдык мондай сливочный масло деп коебуз, жууган май, анан 2 даана жумуртка, анан албетте 1 чай кашык сода керектелет, анан un. Ушул азыктардан медовик торту жасалат. Биринчи эле жууган майды мондай биз көмөч казанга салып алабыз. Анан балды кошуп, анан кийин могу кумшекерди кошуп бир аз эритип алышыбыз керек. Анан калганын ирети менен сала беребиз. Жууган майдын үстүнө мондай кумшекерди кошуп, анан 2 чоң кашык балды кошуп, анан бир аз эритип алабыз. Мондай алтын түс болуп, өзүнчө бир башкача түс бергенден кийин, анан май эригенден кийин отту жайлатып, өчүрүп алып алабыз. Эриптир, жакшылап эриптир. Урматтуу көрүүчүлөр, балга окшоп калат экен. Чындыгында баары эле балдай сезилип калат экен. Эми мондай балга окшогон түс пайда болот да, сей. Анан буну бир аз муздатып алышыбыз керек, себеби жумуртканы буга азыр салып, анан аралаштырабыз да. Бир аз 10 мүнөт тыныктырып алып, анан кийин кайра кийинки кошулмаларга өтсө болот. Салып алсак болот. Буга эми мондай чай кашыгы менен 1 сода салабыз. Буну дагы аралаштырабыз, анан жумуртканы жарып алабыз. 2 жумуртканы монтип 2 жумуртканы кошуп алабыз, дагы аралаштырып алабыз. Мондай смесь даяр болот, Сейит. Аралашма экен. Аралашманы даярдап алып, эми биз унду элеп, буга бир 300 граммдай же 350 грамм, тактап айтканда кадимки камыр болуш керек. Ошо бир аз жумшагыраак кылып камыр жасап алабыз. 300 граммдай
болушунча жумшак болсо абдан жакшы болот. Азыр утуруп камырды жасай беребиз, анан билебиз. Эгер азыраак болсо кайра салабыз. Кою болуш керек. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кадимки мантыга жасайт го камыр. Ошо мантынын камырына окшотуп эле бир аз жумшак, андан жумшак жасап даярдаса болот да. Жакшы. Дагы ун Дагы салабыз ундан. Кашыктын жардамы менен аралаштырылгандан кийин эми монтип кашыкты алып, кадимки эле колубуз менен эле камыр жасайбыз. Бир аз суюгураак болуп калды, эми дагы кичине ундан себелеп алабыз. Аябай катуу жасап жасашат, а кээ бирлөр аябай жумшак кылып жасашат да. Өзү мындай норма болсо жайганга да ооба, жайганга ыңгайлуу. Анан ушул жерге коюп мондай камыр, алтын түстө камыр даяр болгондо буну бир аз 10 мүнөт же 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Кааласа торттун көлөмү кичирээк болсун десе 9га бөлсө болот. Эгерде көлөмү чоң болсун десе анда 6 бөлүккө бөлсө болот да. Ким каалаган бөлүгүнө бөлүп жасаса болот. Мен көбүнчөсү 7 бөлүккө бөлүп алам. Себеби өтө бийик эмес, өтө чоң эмес, орточо көлөмдө торт болот. Эми буну мондай тегерек формаларга бирдей көлөмдө болуш керек. Эгерде бири чоң болсо, бир аз алып, кичинекейине кошуп, мондай бир бөлүкчөлөрдү даярдап алабыз. Эми буну мондай тактай менен, жардамы менен жаябыз. Анан духовкага бышырабыз. Бул өзү бат-баттан бышат. Буну карап туруш керек, себеби аябай бат даяр болот да. Көзөмөлдөп турабыз. Ооба, көзөмөлдөп туруш керек. Болушунча жука жайганга аракет жасаш керек. Ошон үчүн бат бышат турбайбы? Ооба, этияттап жайса. Мондай жайып алгандан кийин эми духовканын табагына которуп алабыз. Майдын кереги жок астына? Ундан себелеш керек бир аз. Бул аябай биринчи жасаган адамга жайганда аябай кыйналат да. Бул жука болгон үчүнчү. Анан бир аз жайгандан үйрөнүп калат. А мондай форманы биз жардамы менен бышкычакты бышкандан кийин кеспестен бышкыча мондай форма чыгарып алышыбыз керек. Эгерде чыгарып албасак, кийин бышкандан кийин аябай ыңгайсыздык жаратат да сейит. Мондай кылып тегерек болуп. Ооба, тегерек форманы атайын быш элегинде эле монтип алып койсом. Жок, албайбыз. Буну бышкандан кийин өзү бөлүнүп чыгат да. Эми буну кадимки духовкабызга салып карап турабыз. Жакшы, сиз жайбайсыз, мен салып коеюн. Негизинен биздин жумуш көп убакыт алат десем болот да. Жумушта көп убакыт өткөрөбүз дегендей. Деги үйгө, ашканага кандай убакыт бөлөсүз? Мен азыр радиодо биздин Таштамир Жалиев агайыбыз аябай баягы үй бүлөлүүлөрдү түшүнөт да. Үй бүлөлүү болгондон кийин аябай колдоп, өзүбүзгө ыңгайлуу саатты бөлүп берип, анан азыр мен кадимки түшкү эфирдемин. Саат 13-төн 17-ге чейин. Ошол учурда эртең менен кадимкидей балама тамагын эртең мененки тамагын берип, анан түштөнүүсүн жасап, аны да берип коюп келем. Анан мен барганча уктап турат. Анан 5-те барып, кайра кечки тамакка жасап, ошентип ашканада дагы, жумушта дагы
аябай эле аракет кылып жетишкенге аракет кылып атабыз да. Жакшы, ашканада кандай тамактар жасайсыз? Балама тамак жасайм деп калдыңыз да? Ооба, ашканада негизи балалуу болгондон кийин балага карап тамак жасап калат экенбиз. Бала жей турган жумшак, ошондой бир суюк тамактарга көбүрөөк басым жасап, ошондойлорду азыр жасайбыз. Анан ашканада өзү ар бир аял заты айым болгондон кийин сөзсүз түрдө ашканада мыкты болуш керек. Мен мактанып эле айта алам. Түрлөп тамак жасайм. Анан үйгө келген коноктор болобу, кайын журт болобу, үйгө келгендердин баары эле мактап, тамшанып эле жеп кетишет. Анан болушунча түрлөп башкача рецепттерди өзүм ойлоп таба коюп, ошондойлорду жасаганга дагы аракет жасап, ашканада мыкты кожойке болгонго аракет кылып атабыз. Жакшы, бүгүн программанын соңунда көрүп билебиз, урматтуу көрүүчүлөр, кандай шириндик жасайт экен, аны убакыт көрсөтөт. Азыр болсо бышып калды окшойт. Карап коелу. Да, бир аз. 1-2 мүнөт же 1 мүнөт даяр болот. Буну коюп турабыз. Утуру бул бышкычакты кийинкисин жайып даярдап турушубуз керек да. Ошондо бат-баттан биринин артынан бирин бышырып алабыз. Булубуз азыр даяр. Мына мондой түс болот да. Тегиз кызаргандан кийин биз буну мондой ашыкчасын монтип алып алабыз. Бул кийин тортубуздун үстүнө миксердин жардамы менен майдалап турган себелегенге да. Атайын. Жеп көрсөк болобу? Ооба, сөзсүз түрдө. Буга крем менен болгондо дагы башкача даам берет да. Даамдуу экен чындыгында. Печеньеге окшош экен, печеньеге окшош. Жаңы жыл майрамын кандай, жакшы көрөсүзбү? Өзгөчө көңүл бурасызбы жаңы жылга? Ооба. Себеби жаңы жылда баягы дасторконун кандай болсо, жыл бою ошондой болот деген да ишенимдер бар го. Ансамды болушунча жасаганга аракет жасайм. Жок дегенде бир 3-4 салаттын түрүн жасайм. Анан сөзсүз түрдө өз колум менен ушундай таттууларды, бул эми тортубуз болуп атат. Анан көбүнчө булочкалардын түрүн жасайм. Ошо булочканын түрлөрүн жасап, дасторконго койгонго аракет кылып, анан эң негизгиси тамак. Сөзсүз түрдө 3 түр тамак жасоо биздин үй бүлөлүк салтка айланган. Ошондой даярдыктар менен буюрса быйыл дагы жаңы жылды жакшы тосконго аракет жасап атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй биз медовик тортунун негизги өзөгүн түзгөн бул камырын бышырып алдык, мына катмар менен кылып. Азыр болсо могу ашыкча четтерин алып, эми майдалайт турбайбызбы? Майдалап алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына тортубуздун негизги өзөгү бышкандан кийин биз эми болсо анын бетиндеги майын даярдайбыз. Мына Назира азыр майды эритип жаткан бир аз жууган майды, бир аз эритип алабыз. Септемде бул каттуу да. Назира азыр биздин медовик торттун бет майын жасап жатат. Азыр жууган майды эритти. Жууган майдын үстүнө эмнени саласыз? Бул жууган майдан сырткары Сейит сметана дагы кошсо аябай даамдуу болот. Табитине жараша, анан үй шартында каймакты дагы колдонсо болот. Эми бул майды эритип алгандан кийин мондай коюлтулган сүттүн мондай шоколад түсүн алып, кайнатылып бышырылган, ооба, кайнатылганын алып аралаштырып алабыз. Анан биздин ушул эки азыгыбыз менен кремибиз даяр болот да. Ысык кезинде эле сала бересизби артына? Ооба, азыр буну бул жака куюп алалы. Эми буну
аралаштырып алабыз. Даяр, ардактуу көрүүчүлөр, консерваланган вареный сгущенка дейт, же болбосо кайнатылган сүт деп койсок болот, шоколад өңдүүсүн аласыз. Ирис болбосо, Ирис. Жууган майга, эритилген жууган майга эле аралаштырат экенбиз да. Анан ичиндеги крем даяр болуп калат экен, Бунун түсү ошондо күрөң түстө болуп, балдын түсүнө окшошуп, биздин тортубузга өзгөчө бир көрүп берет. Ооба, даам берет. Мондай башкача бир крем болот да. Аябай түсү дагы башкача. Буну көбүнчөсү мондай түсүнөн эмес, кадимки ак түстөр болот го. Ошол ак түсүн деле колдонсо болот да. Ар ким өзүнүн табитине жараша бул даяр болгон кремди биз азыр мондай тарелкага алып, үстүнө эми кабат-кабатына сыйпап чыгабыз. Торту жасап бүткөндөн кийин бир азга салдырып коюш керекпи? Ооба, буну муздаткычка салып коюш керек. 20 мүнөт салып коюш керек. Эгерде 20 мүнөттөн дагы көбүрөөк турса, канчалык көп турса ошончолук даамына кирет. Ооба. Жумшарып дегенде. Жумшарып, кремдери камырына сиңип, ошондой бир жакшы эме берет да. Жаңы жылды дастаркан жасагандан башка дагы кандай салттар менен тосуңуздар? Жаңы жылды мен мектепти бүткөндөн бери Сейит эч өзүм мындай тоспопмун да. Сөзсүз түрдө кайсыл жерде болот, жумушта, окууда болобу, сөзсүз ата-энемдин алдына барып тосчумун. Бир жолу ушул ЛФМ радиосуна жаңы ишке киргенде, жумушка орношкондо, бизде жаңы келгендер түнкү эфирге отурат да. Ошондо бир өзүм жалгыз тосуп аябай жаман болгом да. Себеби жанында жашаган кыздар, студент кыздар болчу, алар үйлөрүнө кетип калып, ошондо биринчи жолу жаңы жылды жалгыз тоскондо аябай мындай ыза болгом да. Бир чети угармандар менен тосконыма, бир чети сүйүнгөм. Жыл сайын үй бүлөлүү болгондон кийин деле ата-энебиз жакка барып тосконго аракет жасайбыз. Былтыр өзүм ата-энем жакка барып тосконмун. Эми быйыл биздин үйгө келишет. Ошого азыртадан даярдык көрүп, жолдошум экөөбүз сүйлөшүп, план түзүп дегендей эмне жасайбыз, кандай дастаркан коюп, эмнелерди коебуз, ушул тууралуу азыртадан план кылып тосуп атат. Негизи бизде ошол салтка айланган үй бүлөлүк майрам катары тособуз. Жакындар менен тосуу. Жакындар менен. Сүнөнүктөшү бул шаарыбыздагы Кутордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, же болбосо чакан той маареке өткөрүүнү кааласаңыз, дал ушул кафеге барсаңыз болот. Анан бул тарелкаларга коздоп алгандан кийин башка идишке которуп койсок болот. Мына баардык кремдерди сүйкөп бүттүк. Эми мондой миксермен жардам менен майдалап алган баягы курамын монтип үстүнө себелеп чыгабыз да. Жакшы. Кээ бирлер атайын даяр болгон печеньени майдалап себелейт тортторго. Бул өзүнөн чыкканын өзүнө ушундай үстүнө жаап койгон пайдалансак болот. Биздин тортубуз даяр. Жогоруда Назира айткандай, эми бул торту муздаткычка салып 20 мүнөттөн ашык койсо деле болот. Өзү негизи минимум 20 мүнөт да. 20 мүнөттөн алабыз. мүнөт тортубуз эс алганга чейин биз салат жасап турабыз. Салаттын аталышы эмне деп аталат? Салаттын аталышы оңой эле салат. Мен бунун атын деле атаган эмесмин. Эми окорочка, майонез менен деп койсок деле болот. Көбүнчөсү баягы үйгө конок келгенде баягы бышырып олтурбай, даяр азыктардан эле салат жасай койсок болот да. Азыр эми оңой эле салатты жасап берейин деп чечтим. Бизге мондай бышырылган атайын окорочка толуктун буту, толуктун эти. Анан бир бадыраң, бир жумуртка, мондай
жүгөрү, анан майонез керектелет. Мен муну биз бычак менен турабастан колубуз менен узун кылып жөн эле бөлүп чыгышыбыз керек. Анан бадыраңды узун соломка формасында деп коет, мындайча айтканда. Ооба, ошондой формада туруп алабыз. Өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө айтып берсеңиз, деги ушул ЛФМ радиосуна кандай келип калдыңыз? Мен ЛФМ радиосуна окууну бүткөндөн кийин, жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин, чындыгында баягы диплом окуу жайда жаткан да Сейит. Анан көп учурда мен башка жумуштар менен иштеп жүрүп, анан ал дипломду көп маани бербей жүрө бергем. Анан радио угуп отуруп үйдө, анан Турсундун үнү менен реклама кетип атыптыр да. Үнүңүз о толкунундадыр, биздин катарга кошулуңуз деген сыяктуу. Ошондо эле эмнегедир элестетип, мен барсам, кастингден өтүп кетсем деп өзүмчө элестетип, анан кастингге келдим. Атайын Жалал Абад жергесинен, атайын Ош шаарына кастингге келип, катышып коюп, анан жыйынтыгын бир күндү белгилешти. Ошол күнүгө жыйынтыгын угуп кетсеңер болот депчи. Ал күнү кетип, кайра ошол жыйынтыгын укканы келип, анан ал убакта Нурдин Исак агайыбыз жетектейт болчу радиону, Таштемир Жалиев агайыбыз болуп сурап, баягы бизде көбүнчөсү суроолорду берип экзамен алат эмеспи? Ошондой экзаменди алды. Анан кастингге катыштык. Анан баары сыртка чыгып турдук. Анан жыйынтыгын угузабыз, киргиле деп калды. Кирсек, ошо менин фамилиямды атады. Анан өзү негизи 4 адам өткөн да. Анан ал төртөөнүн ичинен мен келип, алар баягы чыдабай келбей коюшкан. Өзү негизи баягы чыгармачылык менен иштөө аябай жоопкерчилик эмеспи? Ошол себептен баягы 3 катышуучу өткөн конкурсанттар келбей коюшкан. Ошентип анан төртөөбүздүн атыбыз аталганда аябай кубангам да. Ошентип келип анан 8 ай стажировкада жүрдүм, даярдоо курсунда жүрүп, анан биринчи запись менен чыгып жүрдүм, түз эфирге чыкпай. Ошентип анан аралашып кетип, мына Кудай буйруса 6 жылдын жүзү болду ЛФМде иштеп жатканымда. Ооба. Бир кутлук жаңы жыл астында жалпы көрүүчүлөрүбүздү куттуктайт. Ош шаары тууралуу ырдап берейин. Бажырайган жаздын гүлүндөй баргансызбы Ошко бир жолу, башын ип назик жүгүнөт, мажырым тал Оштун символу, башын ип назик жүгүнөт, мажырым тал Оштун символу деп Ош жөнүндө ырдап коеюн. Азаматсыз. Азыр эми турап бүттүк баарын, эми жүгөрүн кошобуз дагы, майонезди кошсок. Жүгөрүнү бүттү. Ооба, ушундай оңой эле салат. Жүгөрүнү өзү азыраак эле кошуш керек. Эгерде сиз оливье салатын жактырбасаңыз, ушул салат жасасаңыз болот экен. Себеби кошумалары деле окшош эле кетет. Ооба, бирок жеңил. Туралышы бар. Ооба, жеңил. Оливьяда деген картошка, сабиздер бар эмеспи? А бунда жеңил. Мен өзү салат жасаганда кээ бир кожойкелер майонезин азыраак кошот да. Мен тескерисинче майонезин көбүрөөк кошконго аракет жасайм. Макул, майрам күндөрү көбүрөөк кошуп жеп туралы, кечиримдүү болот. Ооба. Башка убакытта чындыгында майонезди көп жеген да. Ооба. Эми бул ара-арада жасап жейбиз. Анан өзү негизи күн сайын биздин дасторконубузда кызылча салаты болот да, Сейит. Балама дагы каны бир аз көтөрүү үчүн, пайдалуу жактарын ойлоп, ошол салат күн сайын жасалып жейилип келет. Жакшы, азыр тарелка салабыз. Могу тарелканын ортосуна салсак. Ооба, анан көпчүлүк көрөрмандар ойлоп калышы мүмкүн да, буга туз салбадыгы депчи. Майонезде туз бар, анан акарачканы бышырганда дагы ычталган акарачканы колдонсо да болот. Анан кайнатып, өздөрү кайнатып атканда дагы бир аз тузун өткүлүрөөк салып кайнатса, тузу норма болуп калат да.
Урматтуу көрүүчүлөр, биздин салатыбыз даяр. Мына көрсөңүздөр болот. Аябай коз, анан табит тачат го, Мындай ар кандай көк чөптөр менен каалагандай колдоп койсо да болот. Ушундай кылып конок келгенде тарта берсе болот. Биздин тортубуз дагы даяр болуп калды окшойт, Назира. Салат жасап. Алып көрөлү. Дагы. Мангиси көрөбүз. Жумшап калган окшойт. Эми кесип көрөбүз. Азыр болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз программада жасаган салатты татып көрсөк, кең алгач, Алыңыз. Кандай болуптур экен? Бисмилла дейбиз. Кеңиз тамагыңыз таттуу болсун. Рахматчыл болсун. Ойдогудай эле жасалыптыр. Сөзсүз түрдө жаңы жылдык дасторкондо ушул салат болушун каалайм. Себептен аябай даамдуу экен. Келиңиз, ушул шириндик татып көрөрдөн мурда жалпы тилек көрүүчүлөргө кабыл биле койсоңуз. Бул жылы албетте көптөгөн инсандар кандай гана максат ой тилек кылбасын, ишке ашсын деген жакшы сөздөрдү айткым келет. Жаңы 2019-жыл биз үчүн ийгиликтин, кубанычтын жана эң негизгиси тынчтыктын жылы болсун. Жумушубузда болобу, турмушубузда болобу дайыма ийгилик гана багындырып жүрө берели деген жакшы сөз айткым келет. Анан силерге дагы жаңы жылыңар менен дайыма ушундай көрсөтүүнү даярдап, баягы көрөрмандар көбүнчөсү ушул көрсөтүүнү көрүп келет. Билбеген рецепттерин ушул көрсөтүү аркылуу да жасап келишет. Мен дагы өзүм көрөрманмын деп айтып койсом болот. Ийгилик каалайм сиздерге Илим Билим каналына. Жаңы жылыңыздар менен. Татып көрүңүз. Чындыгында окшоштур. Сонунукун окшоштур. Бир азга салдырып койсок болмок экен. Азыр бизди ушул съемка тартып жаткан операторубуз дагы өстүп көрсүн. Нурлан мырза. Мынакей флашканы берейин. Кашыкты. Чындыгында аябай даамдуу экен да, мага жакты. Сөзсүз түрдө ар бир көрүүчү бул торту жасаш керек. Жактыбы? Сеп дегенде аябай жеңил, анан бат жасалат экен да. Жактыбы? Аш болсун. Мына биздин операторубуз дагы айтып атат. Аябай сонун деп. Жаккандан кубанычтамын. Чындыгында рахмат айтабыз. Дагы ушул биздин көрсөтүүбүздүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Кутордо кафеси. Эгерде даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, сиз дагы Кутордо кафесине баш багыңыз. Сизге рахмат айтабыз. Майрам астында жакшы маанайда ушундай жакшы бир даамдарды жасап бердиңиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Атайын убакыт бөлүп ушул программага катышып жакшы бир даамдарды көрсөтүп бергениңиз үчүн сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Жалаң жакшылыктын үстүндө жүрүңүз, үй бүлөңүз менен бактылуу жашоо кечириңиз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздардан келип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун. Дайыма биз менен бирге болуп, жакшы рецепттерди чогуу үйрөнүңүздөр. Саламатта калыңыздар. Жаңы жылыңыздар менен.